Бүгін Құрман айт майрамынын урматына Альянс Алтын компаниясы курмандык чалды. Компаниянын эсебинен 3 бодомал союлду. Уйдун эти Бекмолду айыл аймагындагы аз камсыз үй бүлөлөргө таратылды. Айыл аймактагы жергиликтүү бийликтин чечими менен уй эти 221 үй бүлөгө тегиз бөлүштүрүлдү. Құрман айт могул мусулмандарга эң чоң майрамдардын бири деп эсептелет. Ошол себептен бүгүн курмандык чалып, Куран түшүрүп, элибизге, журтубузга Альянс Алтын компаниясы муктаж болгон адамдарга эт таратып атабыз. Альянс Алтын компаниясынын атынан, жетекчилигинен, жааматынан бардык ушул мусулмандарга ачык асман, тынччылык, ден соолук, барчылык, бакубатчылык болсун деп каалап кетер элем. Жүрөктөрүнөн ыйман кетпесин, бар болсун. Майрамдык маанайды көтөрүү максатына компаниянын атынан, инвесторлордун атынан үйдөн бала чакаңыз менен тамак жеп, жакшы майрамдап коебуз. Құрман айт майрамындагы жардам айыл элин кубандырды. Жери Алтын Альянсынан жардам берип атат, мына курбандык салып, курбандыктарын ошо Аллах таала кабыл кылган болсун. Бул жакшы, эң сонун нерсе, эң жакшы нерсе. Анткени мен бардык адамдар курбандык салышка муктаж эмес, жетпейт да. Анан баягы бир адамга жардамга муктаж кылып, ошол курбандык чалып берсе, соогу чоңойот. Муктаждар ошону алып кубанып, курбандыктар кабыл кылган болсун. Курмандыкка чалынган бодомалдын эти Бекмолду айыл аймагындагы мечиттерге жеткирилди. Этти айылдын имамдары өздөрү түзгөн тизме менен бөлүштүрүштү. Жардам алгандар кубанып, ыраазы болушту. Мусулманчылыкта курбандык чалуу колунда бар адамдарга мойнунда милдеттүү иш. Анан Альянс Алтын компаниясына алдына ыраазычылык билдирип кетебиз. Ушундай жылыга болот бул. Биринчи эле жолу болуп аткан жок. Баягы биз билгенден жылыга болуп келатат да. Аз камсыздуулганда чыгатабыз. Бул эң сооп иш. Алла сіздерден разы болсын, чалған құрбандарыңыз Аллах таала кабыл кылсын. Соогу көп болот иншалла буюрса. Альянс Алтын компаниясы айт майрамдарында жалпы мусулмандарды куттуктап, азык-түлүктөн жардамын көрсөтүп келет. Компаниянын социалдык муктаждыкты чечүү багытындагы колдоолору дагы улана бермекчи.